Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келдиңиз. Чакырганыңыздарга рахмат. Калем подкаст YouTube каналыбызга. Биздин Калем подкаст YouTube каналы бул билим берүү, маданият жана руханият багытында сөз кылабыз, талкуулайбыз. Ошол багытта элибиздин билим берүүсүнө, руханий жан дүйнөсүнө багыттап, ошолорго мындай жакшы бир мотивациялык баяндарды кылып берип турабыз да. Бүгүн биздин конокто Үчкемперов Мураталы байкебиз. Мураталы байке азыр Япониянын эл аралык Токио университетинде докторантурада окуп атат. Билим берүү, инновация боюнча кесиптин ээси болуп билим алып атат. Бүгүнкү биздин темабыз жасалма интеллект жана жумуштун келечеги дедик. Азыр жасалма интеллект Кыргызстанда 3-4 жылдан бери мындай аябай популярдуу темага айланды. Бардык жерде билим берүү тармакта болсун, бардык тармакта бизнес тармагы болсун, бардыгы жасалма интеллект менен колдонуп атабыз деп атат. Жасалма интеллектти үйрөнүш керек болуп атат деп атат. Ошол темада сиздин адискөй кесип катары биз бүгүн жакшы суроолорду алабыз деген оюбуз бар. Анда биринчи сурообуз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребит чакырганыңыздарга. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен азыр 45 жаштамын. Деги эле өзүмдүн карьерамда мына университетти бүткөндөн бери ушул жаштардын маселеси боюнча иштеп келем да. Коомдук жарандык коом, мамлекеттик башкаруу, коомдук маселелер, жаштардын проблемаларын багытында иштеп келем. Мындайча айтканда 15 жылда ушул жаштар саясаты багында эмгектендим. Азыр JDS JICE деген долбоор бар, Жапон эл аралык баягы кызматташтыгы долбоору. Бул Кыргыз өкмөтү менен Жапон өкмөтү биргелешип туруп мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп, Япониянын баягы Жапондагы окуу жайларда окутат. Бул жака келип, ошол тажрыйбаларын Кыргыз өлкөсүндө ишке ашырат деген максатта түзүлгөн. Анан азыр негизги тема бул карьералык пландоодо жасалма интеллекттин колдонуу деген багытта иштеп атам. Жакшы. Буюрса, Кыргызстанда дагы азыр бизнес тармагы болобу, туризм тармагы болобу, бардык тармак мына жаңыдан башталып келатат да. Трансформация болуп атат. Буюрса, анан сиз бүтүрүп келгенден кийин дагы билимдүү эже байкелер бүтүрүп келсе, анан Кыргызстанда бир жаңы, бир стандарттуу бир бизнестердин, туруктуу, сапаттуу бизнестердин өнүгүшү дагы башталат деген ойдобуз. Буюрса, ошондой болсун деп тилек кылалы. Азыркы эми темабызга сөз кылсак, жасалма интеллект деген эмне? Өзү бул термин айтып атат да, жасалган. Жасалган. Биз моореки пияланы бирөө жасады да. Заводдо же бир ишканада жасады. Демек жасалма интеллект деген эмне? Интеллект бул логикалык ой жүгүртүү, деги эле ой жүгүртүү, ойлонуу, чечим кабыл алуу процессин биз интеллект акыл эс деп билебиз да. Демек жасалма акыл эс бул адамдын ойлонуу мүмкүнчүлүктөрүн симуляциялоо. Компьютер аркылуу, технология аркылуу окшоштуруу, мындайча айткандачы. Демек, бул жаш баланы кантип окуткан болсок, бул модельдерди дагы, жасалма интеллекттин модельдерин биз маалымат берүү менен, туура маалымат берүү менен анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтебиз, акылдуу кыла алабыз да. Ошондуктан бул жасалма интеллект деп аталып калды. Мунун көптөгөн аныктамалары бар. Жалпы кыска түшүнүгү ушундай. Бул жасалма интеллект билим берүү тармагындачы мугалимдерди кантип өзгөртөт деп ойлойсуз? Билим берүү эле эмес, бардык тармактарды өзгөртөт. Мисалы билим берүү тармагы. Мисалы, класска кирсеңиз, мындай 30 бала, 20 бала отурса, ошол 20 баланын ар бири уникалдуу да. Анын генетикасынан баштап, көз карашынан, баалуулуктарынан бери өзгөчө бир уникалдуу адам катары карайлы. Ошондуктан биз бир эле
метод менен лекцияны окуп коюу же бир айтып берип көрсөтүп коюу менен 30 бала бирдей маалымат алды деген кепилдик бере албайбыз да. Ал эми жасалма интеллекттин бир негизги компоненти бул кардарга ылайыкташуу. Кардардын маселесин билүү, үйрөнүү, эмнени жакшы көрөт, кандай аудиал, визуал, кинестет дегендер бар го психологияда. Ошол ар бир адамды ылайыкташат да. А бир мугалим 30 адамга ылайыкташышы кыйын. Ошондуктан жасалма интеллект ар бир баланын өзүнүн баягы кызыкчылыгын, кабыл алуусунун деңгээлине жараша методдорун дагы өзгөртөт. Ошол жагынан бул аябай пайдалуу. Муну кастомизация деп коебуз. Ар бир кардардын өзүнүн муктаждыгын мүмкүн болушунча так аракеттери менен канааттандыруу да. Ошол билим берүү бул сервис. Сервис. Билим бергенден кийин ал бала 30 бала бирдей деңгээлге чыгыш керек да. А бирдей эле метод менен алар бирдей деңгээлге чыгышпайт. Ар бирине индивидуалдуу көңүл буруу менен ал чыгат. Да? Ошондуктан бул мугалимдер үчүн өтө чоң баягы курал, жардамчы курал десек болот. Негизи ар бир нерсенин жакшы, жаман нерсеси болот да. Жасалма интеллекттин балдар үчүн эмнеси жакшы, эмнеси жаман? Албетте азыр экрандарда мисалы чоң компаниянын, ошол эле IT компаниянын жетекчилеринин балдарын айтат да, биз 4 сааттан ашык колдон турбайбыз депчи. Мындай чөйрө менен реалдуу байланышка чыксын, өчүп кала турган атайын приложениялар чыгып атат, тиркемелер экранды блоктоп коет. Ошол учурда бала аргасы сыртка чыгып ойногонго туура келет. Башка иштерди жасаганга туура келет. Бул допаминдик көз карандылык албетте бизнестерге пайда берет, себеп дегенде алар экрандан алыстатпаш керек. Алгоритмдер бизге көбүрөөк ошол технологияга байланып, алардын рекламасын биз көрүшүбүз керек, ошого ылайыкташкан. А бирок аны башкаруу, экрандык убакытты башкаруу ата-энелерден, балдардын өзүнөн көз каранды. Ден соолукту сактайбыз десек, албетте ошол бир альтернативдүү жолдорун да колдонушубуз керек. Албетте мен мисал катары айта турган болсом, эки адам бир эле инструментти, айталык, эки башка иштетет да. Эки башка жол менен иштетет. Ошол эле планшетти бир бала оюн үчүн же бир видеолорду көрүш үчүн, кандайдыр бир мемдерди көрүш үчүн колдонсо, экинчи бала бул планшетти китеп окуу үчүн, сабактарды даярдоо үчүн, өзүнүн бир жаңы нерселерди үйрөнүү үчүн колдонот. Экөө эки башка. Көрдүңүзбү? Бул жерден биз планшетти күнөөлөй албайбыз. Планшетти күнөөлөбөстөн адамдын көз карашын багытташ зарыл деп эсептейм. Технологияны биз албетте аны көп колдонсок көзүбүзгө зыян берет, туура эмес багытта колдонсок калп эле убактыбызды кетирген болобуз да. Методдорду туура эмес пайдалансак, биз ошол эле берилген 24 саат убактыбызды текке кетирген болобуз. Азыркы замандын мындай жарышуусу бул берилген ар бирибиздин 24 саатыбыз канчалык деңгээлде эффективдүү багытка энергияны коротобуз, мына ошол маселе, ошол багытта жарышуу болуп атат. Ар бир адамдын бири-бири менен болгон жарышуусу. Элестетиңиз, сиздин жумушуңузду робот тартып албашы мүмкүн, бирок ошол технологияларды, инновациялык методдорду колдонгон адам тартып алышы ыктымал. Азыр сиз жашап аткан, сиз билим алып аткан өлкө бул технологиялардан аябай өнүккөн өлкө да. Анан баягы биз көргөн маалыматтарды карасак, азыр үйдө баягы роботтор жыйнап баштады. Мугалимдер роботтор болуп баштады. Анан көп баягы эксперттер дагы айтып атышат, жасалма интеллекттин баягы адамдар үчүн жакшы жактары аябай көп.
анан терс тарабы дагы бар, анткени адамдардын ошо жалкоо болуп калышына, ой жүгүртүүнүн өспөй калышына аябай чоң мындай зыяндарды алып келет деген дагы эксперттердин көз карашы бар. Анан бул Японияда кандай экен? Ошол өнүккөн технология өнүккөн өлкө кандай экен жасалма интеллектти колдонгондо? Биринчиден алар базалык билим берүүдө мо elementary school деген элементардык мектепте 6 класс окуйт да. Мына ошол жерде алар мүмкүн болушунча балдарды бири-бири менен мамиле кылганга үйрөтөт. Эмгектенгенди үйрөтөт. Сыртка чыксаңыз ар бир баланын өзүнүн баягы кумурасы бар да, ал жерде гүл өстүрөт же бир өсүмдүк өстүрөт да. Эмгекке сыртынан жазып коет атын. Күндүз күнү саат 12-де компания тамак алып берип коет дагы, ошол жерден алып кирип класстарга бөлүштүрүп, балдар тизилип келип тамактарды таркатып бүткөндөн кийин таштандыны сорттоп чыгарып полдорду өздөрү жууп чыгат да. Муну соужи жикан деген тазалык сааты деп коет. Күн сайын ошол нерселерин аткарат. Ал эми технологияда сөзсүз албетте колдонушат. Азыр Google Chrome'дун же Microsoft менен компания менен ошол тапшырмаларды бардыгын булуттарда жайгаштырып, ошол нерсени дагы колдонушат. Мүмкүн болушунча группаларда иштетет, сүйлөшөт, жумуштарды бөлүшөт. Баягы project based learning деген түшүнүк бар да, биргеликте бир долбоор жасап бүтүрүшөт. Жумуштарды бөлүштүрүшүп алат да. Булардын ой жүгүртүүсү коллективдүү ой жүгүртүү. Биздин ой жүгүртүүбүз көбүрөөк мүмкүн жартылай коллективдүү, жартылай индивидуалдык. Ошол жактары айырмаланат. Анан мүмкүн болушунча бир жаратылыш менен таттуу мамиледе болгонду каалашат. Ошол нерсеге үйрөтөт. Баягы колдо иштешти үйрөтөт, сүрөттөр менен иштешти, технологияны дагы колдонот өзүнүн женеми менен. Бирок бир нерсе бар. Эмнеге таң калам? Адам биринчи орунда. Эгерде адамдын кызыкчылыгы, адамдын пайдасына болгон болсо, бул компонент ар бир үйдүк технологияларда колдонушат да. Мисалы мен ошол жерде газ плита иштетем да. Эгер газ плитанын үстүндө чайнек же болбосо казан жок болгон болсо, ал бир 10 секундтан кийин төмөндөйт. Анан 3 секундтан кийин такыр өчүп калат. Газ өзүнөн өзү өчүп калат. Себеп дегенде баягы энергияны кетирбейин депчи. Баягы киргенде лампа күйөт, энергияны үнөмдөө максатында өтө көп колдонушат. Тазалык максатында көп колдонушат. Эски бир плита болсо дагы ошол жерде да бар да. Бул плиталар менимче 90-жылдары чыккан плиталар да дагы интеллектуалдык компонент бар да. Коопсуздук газ бир жерден чыгып аткан болсо, ал өзү өчүп калат. Мындай коопсуздукту сактоо максатында. Ошол жагынан, тартип жагынан, тазалык жагынан мен ойлойм үйрөнчү нерселер, алмашчу нерселер көп. Менин түшүнүгүмдө жасалма интеллект ал өлкөдө баягы изилдөөнүн негизинде жакшы жактарын балдарга берип, анын үстүнөн эмгекке үйрөтүп, жалкоо болбо, кесибиңди туура танда деген багыттар аябай көп экен да. Ошондой бир түшүнө алдым. Жасалма интеллекттин мындай пайдалуу жактарын балдар үчүн көбүрөөк берет. Сөзсүз адамдын кызыкчылыгы үчүн колдонулса, ал сөзсүз колдоо. Саясий дагы, мындай каржылоо колдоо дагы табат. Азыр дагы бир сурообуз. Эми сиз билим берүү тармагын айттыңыз. Эми жасалма интеллект бизнесте, туризмде дагы ролу чоң. Кандай азыр жасалма интеллект бизнес менен туризмге ролу кандай? Элестетиңиз, мен азыр канчалык биз жумушсуздук дебейли, бош орундар дагы көп. Бизде Бишкекте азыр мына тигүү тармагында Бангладеш, Пакистандык жумушчуларды алып келип атат да. Курулуш тармагын алып келип атат Өзбекстандан, башка Пакистандан. Эмне себептен алып келип атат? Себеп дегенде ички рынок,
ички маркет аны толтура албай атат, муктаждыктычы. Ушундай сыңары биз өнүгүп аткан баягы өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бизде демографиялык көрсөткүч жакшы эле, мисалы салыштырмалуу КМШ өлкөсүндө деле, дүйнө жүзүндө деле жакшы эле. Себеби бир энеге 3 бала туура келет, 2ден ашык. Ал эми кээ бир Европа өлкөлөрүндө бир гана бала туура келет. Бул демографиялык кризис болот да. Ошол учурда жасалма акыл эс баягы жетишпеген жумушчу орундарды толтурууда колдонушат, автоматташтыруу. Биз ойлойбуз Кыргыздан да туристтер келип атат. Туристтер келип атат. Түшүң менен туристтер проблеманы сезет да. Кандай проблеманы сезиши мүмкүн? Тил барьер болушу мүмкүн, мамиле. Өткөндө бир айтып калды, Кыргыз Кытай котормочулары аябай жетишпей атат дейт да. Мен дейт эң баягы төмөнкү деңгээлдемин дейт. Бирок мага дагы аябай көп талап бар дейт да. Буйрутмалар толуп атат депчи. Себеп дегенде Кытай ишкерлери Кыргызстанга мындай стабилдүү экен доллар деп келип атыптыр да. Ошол сыңары азыр бизге кимдер керек болуп атат? Туризм багытында араб тилде сүйлөгөндөр, Кытай тилинде сүйлөгөндөр, чет тилинде сүйлөгөн жаштар керек. Эгерде жетишпесе, анда жасалма интеллектти колдонушубуз керек. Ошол жагынан бизге пайда берет. Канчалык кардар ыраазы болсо, жасалма интеллекттин жардамы менен болобу же адамдардын жардамы менен болобу, ага мындай айырмасы жок. Ал өзүнүн маселесин чечип алыш керек. Ошого биз туризм багытында жол көрсөтмө, сүйлөө, тилди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн бул инструменттер берет да. Деп ойлойм. Туура. Бул жерде баягы туристтер келгенде баягы аэропорттон келгенден эле маалымат алчу такталары болсо, адам болобу, робот болобу, туристке туура маалымат берсе, жылмайып тозуп алса, мисалы, учурашса, анан баягы жүрүүчү транспорттор сапаттуу болсо, таза болсо, анан барган жердеги жайгашкан жерлер жакшы болсо, адам тозуп алабы, робот тозуп алабы, бирок сапаттуу болсо, айырмасы проблемасын чечишибиз керек. Көйгөй, кардардын көйгөйү чечилет. Жанагы робот официанттар да ушундай келет да, бир кафе, ресторандарга кирип калсак, робот кирет, жаныңа келип турат, анан сен тарелка менен алып өзүңө коюп аласың. Роботко жылмайып коесуң, анан ал рахмат айтып кетип калат да. Мен кардар катары мен өз убагында алдым. Мага робот алып келеби, же мындай адам жаш жигит алып келеби, мага мааниси жок да. Ооба, тосуп алганда сөзсүз түрдө күлүп жылмайып тосуп алса андан жакшы, бирок баягында оор, кайталанма, зеригиштүү жумуштарды биз берип салышыбыз керек. Муну дүйнө практикасында аутсорсинг деп коебуз да. Ошол эле айфонду кытайлар, индиялыктар жасайт. Жумушчу күч арзан депчи. Ошондуктан биз арзан айфондорду иштетип атабыз. Эгер аны акшнын өзүндө гана жасай турган болсо, бир айфон $3000 болмок. Мен кардар катары мен аны каалабайм. Андан көрө инновациялык форманы колдон, жасалма интеллектти колдон, бирок жетиштүү кызматты көрсөтсө болду бизге. Бул жерде негизи робот менен адамдын айырмасы бул сезимде дейт да. Ооба. Сезим. Робот эми баягы адамчалык сезе албайт. Адамчалык мотивация бере албайт. Бирок бизде коомдо баягы терс көрүнүштөр көп болуп атат да. Мисалы, жылмайбаган адамдар көбөйүп атат, агрессиялар көбөйүп атат, туурабы? Коомдо көп нерсе болуп аткандыктан ошон үчүн дүйнөдө роботтор адам күлбөй калса, жылмайбай калса, бири-бири менен жакшы мамиле болбой калса, мотивация беришпей калса, андан көрө роботтор көп болгону жакшы деп дагы официанттар, мүмкүн мугалимдер, тейлөө сапаты, мүмкүн жол көрсөтүүчүлөр дагы роботтор көбөйүп аткандыр, мүмкүн. Адам конкуренция болгондо биз өзгөрөбүз да. Ооба. Кандай?
бир кандайдыр бир нерсе түрткү болуш керек да бизгечи. Ошондо ойгонобуз, баягы комфорт зонасынан чыгабыз. Бул робот болобу, интеллект болобу, бизге ошол комфорттон чыгуу үчүн, өзүбүздүн жакшы жактарды колдонуш үчүн, артыкчылыктарды колдонуш үчүн мүмкүн өзгөрүп кетебиз биз дагычы. Көбүрөөк комплимент айта баштайбыз. Жакшы жагы мен жашоодогу оптимисттик көз карашта баягы илим жолунда жүргөн үчүн баардык өзгөрүүнү мен позитивдүү көз карашта караганга аракет кылып атам. Себеп аны кандай кабыл алсаң ошондой сезилет экен. Жакшы кабыл алсаң, жылмайып кой, сен анда биринчи жылмай, бирөө сага жылмаят сөзсүз түрдө. Өзүңөн башта дегендейчи. Бул менимче маселе ошол окуу мектепте менталитет проблемасын көп айтышат да. Мен жок дегенде мен айттым да, баягы Жапон бизнеси эки колдоп берет да, бардык нерсеничи. Эки тыйын болсо дагы мында эки колдоп берет да. Анан шунчалык көзүңүзгө карап, анан рахматын айтат. 98%, 95% ишканалардын сервис ошондой. Эми мен ойлойм бул тарбиядан го депчи. Мектептеги тарбиядан, ошол системадан, калган маданияттан деп ойлойм да. Азыр эми жасалма интеллекттин дагы сапатка кандай таасир этет? Эми санарип технология сапатка. Сапат жакшы, сапатты жакшыртат деп ойлойм. Мен мисалы академиялык багытта Grammarly деген бар да. Grammarly англис тилине жазылган сөздөрдү грамматикалык жактан текшерип берет да. Биздин көзүбүз көрбөй калат. Кээде реакция берүү мүмкүнчүлүгүбүз, чарчаганда биз көп нерсени көрбөйбүз. Чарчаганда рентгендеги түз баягы белгилерди көрбөй калышы мүмкүн окутуучу доктор. Бүгүн бир Kia'нын жаңы моделиндеги унаада кетип атсак, ушундай уна өзүнөн өзү токтотуп калды. Өзүн. Айдоочу тормозду баспаса дагы токтотуп калды. Эмне себептен? Себеп интеллект компонент кооптуу жагдайды байкагандыктан ал өзүнүн системасын ишке киргизди. Чындыгында ал алдындагы унаны сүзбөй калды да, ошентипчи. Адам реакциясы мындай экен, биз жашпыз да, реакциябыз жашы улгаган адамдардан тезирээк. 70 жаштагы аксакал анын реакциясы кечирээк да. Мына ошол учурларда бул керек. Коопсуздук. Ал тормозду басып реакция кылганча өзүн токтоткон бул чоң система, бул кырсыктын санын азайтат да, мисалы. Анан кооптуу кандай пайдасы бар? Эффективдүүлүк жагынан. Мен көрбөй, кээде окусам дагы ушул эки тамганы көрбөй калам. Бир тамга болуш керек, эки тамга жазылып кетет. Ошол учурда бул компьютер 100% көрө алат ал нерселердичи. Ал чарчабайт. Ушул жагынан эффективдүүлүгү жогору болот деп ойлойм да. Ар бир адамдын эффективдүүлүгү өсөт. Биз андан коркпошубуз керек. Биз андан дагы бир деңгээлге үйрөнгөндөн кийин биз анын кантип иштеш принцибин билебиз да. Ошондо аны башкара алабыз. Антпесек мындай коркуу сезими белгисиздиктен келет экен да. Караңгы жерде жүрсөңүз, эмне үчүн коркобуз? Себеп белгисиз. Караңгынын ичинде эмне бар? Мүмкүн анын ичинде биз кооптуу нерсе бар. Ошондуктан коркуу сезими пайда болду. Мен көп байкадым. Ошол жакшы толук кандуу биз маалымат жетишпей, мүмкүн ошондуктан чочулоолор бар деп ойлойм. Бизге жаңы долбоорлор, жаңы программалар, жаңы бир трендтер, жаңы терминдер болгондуктан кичине чочулоо болот да, ишенбөөчүлүк бар да. Электрондук акчаны которууда ишенбөөчүлүк болот. Себеп дегенде билбейсиз. Чын адам өзү оригинал сүйлөп атабы, же анын копиясы сүйлөп атабы билбей калабыз.
коопсуздук маселелери актуалдуу болуп атат. Азыр deepfake деген видеону сиздин сүрөтүңүздү, үнүңүздү жаздырып алган болсо, ошондон үйрөнүп туруп баягы санарип прототипиңизди жасап алышы мүмкүн. Белгилүү блогерлердин атынан чыгышы мүмкүн. Ошол жагы албетте кооптуу болуп эсептелет. Көпчүлүк адамдар мындай айыл жеринде өзгөчө ушундай нерселерди мен көрдүм деп ишене берет экен да. Мен бар эмес 30% ишенсе деле бул аябай чоң көрсөткүч. Анан инновациялык долбоорлордо дагы сүйлөшсөк, негизи мамлекет менен жеке секторлор инновациялык долбоорлордо кантип кызматташыш керек негизи? Албетте мындан аркы жашоо командалык, коллективдүү, акыл эс коллективдүү кызматташуу көбүрөөк эффект берип атат да. Ошол эле Кытай системасы, Кытай Республикасы мындай базар экономикасын тандап алган. Бирок ошол эле мезгилде баягы Кореядагы, Кытайдагы моделинде мамлекет жардам көрсөтүп, мындай түрткү берет. Бир багыттарды иштөөдө жеңилдиктер түзүп бериши мүмкүн. Фискалдык саясатта салыктын көлөмүн азайтышы мүмкүн. Ошону менен ишкерлер колдонуп иштеп кетет. Ошондой эле технология, инновация дагы сөз мамлекет колдобосо, мамлекет тийиштүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып бербесе, мындай көзөмөлдөөдө дегенде бул аны тоскоолдук жаратпастан ачык берилет, бирок коопсуздугун гана карап турат да. Коопсуздук камсыз кылган багыттарында эмнеге болбосун? Үч тараптуу кызматташуу менен бул эң сонун натыйжа берет. Биз мындай батыш өлкөлөр дагы колдоо көрсөтөбүз ишкерлерге. Жеке ишкерлерге, кичи ишкерлерге салыктын санын азайтат, баягы бюрократиялык системаларды азайтышы мүмкүн, эркинирээк иш кылсын депчи. Мен Европада Италиянын, Испаниянын вино өндүрүүчү заводдору бар экен да. Ошол заводдор Австралия, мына Кытай Республикасы, Индиядан ушул вино өндүрүп чыгарганда алар банкротко учуроо коркунучунда калыптыр да. Анан көптөгөн субсидия, мамлекеттик жардам ошол себеп дегенде бул экономиканын негизги багыты алар үчүн вино жасоо. Биз үчүн мисалы майнинг компаниялары маанилүү болушу мүмкүн. Агро бизнес, мамлекет сөзсүз жардам бериши ыктымал. Негизи бизде баягы адам бир жетекчи келди. Бирок ошол тармактын адис эмес, мисалы. Анан ал келди да өзүнүн акылына жараша иштерди кылды. Бирок убакыт өттү. 5 жыл, 10 жыл. Дагы бир инсан келди, ал дагы ошол нерсени кылды. Бирок сиз айткандай жана коллективдүү ой жүгүртүү дүйнө ошол коллективдүү ой жүгүртүү менен өнүгүү жолдорунан көп мындай багыттарды алып баштады да. Анан бизде дагы ошондой коллективдүү ой жүгүртүү күчтүү болуш керекпи же азыр мыкты күчтүү кадрлар бизге зарылбы? ЖДС долбоору айтып атпайбызбы? Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин деги эле могул Мейджи эрасы деп коет, ага чейин дагы Жапан өлкөсү мындай ага чейин жабык болгон да. Анан ошол моменттен Мейджи эрасы деп коет, ошол моментте булар дүйнөгө ачылат. Дүйнөгө ачылып өзүнүн делегациясын чет өлкөлөргө жөнөтөт. Ошол жактан Германиядан, Батыштан, Американын баягы изилдеп ошол нерсени алып келишет да. Мындай иштетсек болот экен, бул системаларды колдонсок болот экен деп ошол мамлекеттик башкаруу кадрлары үйрөнүп келген нерсени колдонушкан да буларчы. Анан жапондордун өзгөчөлүгү алган бар нерсени өнүктүрүүгө кайзен системасы аркылуу бар нерсени андан дагы бир жакшыраак кылганга уста да. Ошол жагынан уста.
кантип ушул нерсенин сапатын көтөрөбүз, деңгээлин көтөрөбүз деп баягы деп коет, quality circle деп тегеректе отуруп алып, бир жумада бир жолу талкушат. Товардын баасын кантип азайтабыз, анын сапатын кантип жогорулатабыз деген суроого катардагы кызматкерден баштап оюн угуп чыгышат. Менеджерлер аны топтойт, анан жогорку топ менеджментке алып барат. Себеп дегенде адистер ушундай деп айтты. Адистердин маселе оюн пикирин укпай туруп, бул топ менеджмент чечим кабыл албайт. Ошол жагынан булар уста экен. Анан бир өнүктүрүү жагынан кайзенден жакшы экен. Анан бир эми өзгөчөлүк минус жагы деле бар. Баягы ошол багытта ой жүгүртсөң биз революция кылыш дагы кыйын болуп калат экен да. Жапонда көбүнчө мына батыштагы инновацияларды алат, сатып алат. Анан мисалы транзисторду сатып алган. AT&T компаниясынан Америкадан сатып алып, анан ошол мисалы Человек-паук жөргөмүш адамдын укуктук багысын сатып алган Sony компаниясы. Ошону түшкөн пайданы алар колдонуп атат да. Анан көптөгөн акчалар ошол биржа Американын финанс каржы маркетинде иштетишет. Жакшы пайда берет деген ойдо. Ошол биздин сиз айтып аткан кадрлардан сөзсүз көз каранды. Эми каяктан алып келбейли, пайда берсе биз ала беришибиз керек. Деп ойлойм. Себеп артта калып калганда мындай өзүң ошол нерсени жасайсыңбы же башка өлкө жакшы жасайбы? Башка өлкө жакшы жасаса, андан сатып алган оң да. Андан сатып алган арзан түшөт. Аны курап, кайра ошол деңгээлге убакыт кетирбей кайра сатып алса, келечекти көргүн келсе анын жаштарына кара дейт. Биздин жаштар кандай абалда? Кыргыз жаштар. Gen Z 24 жашка чейинки балдар. Булар башкача экен. Биз X мундабыз да. Анан X-тен кийин ушул Gen Z келип атат. Андан кийинки жаштары миллениалдар болуп атат. Булардын ой көз карашы бизден башкача. Сөзсүз түрдө булар санарип технологияларына өтө жакын келет. Биз түшүнбөгөн нерселерди түшүнөт. Мен балдар менен сүйлөшүп турам да. Эмне тренд болуп атат депчи. Силерде эмнени көбүрөөк көрүп атасыңар, эмнени окуп атасыңар, мага көрсөт дейм да. Анан булар мен баягы сүрөттөрүн аватар кылып көп коюшат да, могул Z муунучу. Өз жүзүн көрсөтпөй аватар, анимелерди көбүрөөк коюшат. Мен дагы мүмкүн ал жеке мейкиндикти жакшы көрүшөт. Мага мындай эркиндик берсе, эркиндикти жакшы сүйүшөт. Аларга бир кичине эле бир критика айтып кое турган болсоң, мен иштен кетем деп коркутат деп баягы чыгып атпайбы азыр. Булардын биз урушса, биз унчукпай жетекчиликти угат болчук да. Азыр бул балдар орточо 2 жыл 3 айда жумушун алмаштырат экен. 2 жыл 3 айда. А биздин муун болсо 5,5 жылда бир жолу жумушубузду алмаштырабыз. Айрымасы булардыкы өзүн пенсияга чыкканга чейин азыр изилдөөнүн жыйынты боюнча 5-6 кесипти үйрөнөт экен. 16-17 компанияга которулушу мүмкүн да, жумуш которушу мүмкүн. Жумуш которуп атып, жаңы эле башка кесипте иштеши мүмкүн. Мурда журналист болуп иштеген болсо, бүгүн башка компанияда юрист болуп эмгектенип калышы мүмкүн. Юрист болуп башталган болсо, башка бир компанияда менеджер болуп калышы мүмкүн да. То есть мындай жаңы муун бир кесипке байланбайт экен да. Алар жагдайга карап тез өзгөрө турган муун болду. Азыр биз региондорго чыгып, баягы лекцияларды кылып калабыз. Анан бул кесип тандоо, келечекти тандоо дейт. Анан 90% балдардан сурайбыз да. Сен кайсыл кесипти тандадың десек, бардыгы жок тандай элекмин дейт. Мен ОРТМа карайм, ошол ОРТМ жакшы болсо, анан кесибимди тандайм деп атат да. А негизи дүйнөлүк практикада
6 класстан баштап баягы мугалим болобу, ата эне болобу баланын жөндөмүнө жараша кесибин тандаганга жардам берип баштабайт да. А бизде 11 класс болсо дагы ушу кесибин көп балдарыбыз, жаштарыбыз тандай албай аткан себеби эмне деп ойлойсуз? Бул өтө орчундуу маселени айттыңыз. Биринчиден бизде жаштар ишенбейт да. Мен ушул кесипти тандап алгандан кийин баягы чукурга түшүп туруп кайра чыга албай калам, ушул ойдон калып кетем деген ойдо да. Андан коркуштун зарылчылыгы жок. Университет бул жалпы бирим, женералисттер даярдайт университет. Бир багытты коет, бирок бул жөн эле фундамент. Университеттин негизги максаты ал нетворкинг жасоо. Таныш арттыруу, дос арттыруу. Ал билимди биз интернеттен деле, китепканага деле кирип окуп алсак болот негизи. Бирок университетке, ошол жамаатка барып, ошол жамаатта табуу, лидерлер бири-бирин табат, бири-бири менен нетворкинг жасайт. Ошол жагынан университет аябай пайдалуу. Ал эми билим мындан ары билим ачык эле болуп калат да. Мындай кааласаң сен интернеттен ал билимди таап алсаң болот. Мындай кесипти азыр мурда ата энебиз бир кесип менен өмүр бою иштеп пенсияга чыгып кеткен да. Азыр кесип эле эмес, жумуш эле эмес, кесипти алмаштыруу бир адамга 5-6 кесип Z мунуна 5-6 жолу алмаштырууга туура келет. Ал алмаштырып атканда кошумча курстарда окуйт. Өзүнүн атайын программалары, азыр онлайн программалар бар. 6 айлык, 1 жылдык, магистр болом десе, сен 5 магистрди алсаң болот, багыттарын өзгөртүп. Кайсысын жакса иштей бер. Кайсысын жакса, кайсынысы трендтүү болсо, ошол жакка өтүп кеткенибиз. Биз дарак эмеспиз да, бир жерде өсүп туруп. Ошол айтылат да, бир дарак бир жерден көгөрөт деген түшүнүк бар. Ал жагы да туура. Бир адам бир жерден өсүп, ошол багытта иштеген, карьерасын кылган жагдайлар бар. Бул көбүнчө мамлекеттик кызматта. Ал эми компания болсо, ал сөзсүз түрдө өзгөрөт, өзгөрүш керек. Антпесе кесибин өзгөртпөсө анын өндүрүмдүүлүгү дагы баягы болбойт да. Анан азыр технология өнүгүп атканы уже кесиптер дагы тездеп атат окшойт да. Чындыгында жумуш берүүчү үчүн сенин билимиң, кесибиң маанилүү эмес. Сен маселени чечесиңби? Компаниянын проблемасын, баш оорутуп жаткан маселесин чече аласыңбы деп сурайт да. Анан сен дипломуңа деле карабайт. Эгерде сен чече алсаң, иштеп кетесиң. Эми бул баягы бюрократия, мына баштапкы бакалаврды алыптыр, андан кийин гуманитардык багытты алыптыр, же болбосо бизнес багытын алыптыр. Кийин ал уже мааниге болбой калат. Экинчи, үчүнчү кесиптердечи сиздин тажрыйбаңыз эске алынат, сиздин иштөө мүмкүнчүлүгүңүз эске алынат да. Көрсө бул баягы адамдын ишеничи, адамдын ошол маселени чече алуусу биринчи орунда турат экен. Азыр ушул аябай мындай популярдуу болуп келатат. Тажрыйбасына карап көп компания алып баштады да. Ооба. Биз кесип эмес, көндүм маанилүү экен депчи. Сен кайсы кесипте эмессиң, сенин skills, жөндөмүң маанилүү. Эгер жөндөмүң болсо, ишке алуу ыктымалдуулугу жогору. Анда биз азыр балдарыбыз 6-7 класста ошонун жөндөмүнө карап кесиптерине да багыт берсек, анын кесип тандоосуна дагы жардам берген болот элек да. Албетте. Пик деген китеп бар да, мен ушул китепстан менен ошол нерсени которууга жардам бердим эле. Ошол жерде айтып атат да, адам бир жигит 2 метрдик бийиктиктен секирип кетиптир да. Биринчи эле аракеттечи. Анан кийин ой кандай бул талант деп туруп, таланты бар экен, сонун экен депчи, журналисттер кызыгып келип, сиз бул талантты каяктан алгансыз деп изилдеп көрүптүр. Бирок талант деп эле айтып алган экен да, ар бир адам таланттуу болот. Бирок ошол автор айтып атат, мен анын биографиясын изилдедим дейт. Ошол биографиясын изилдесем, бул баскетбол менен машыгып жүргөн экен ушул убакыт чейин. Көрдүңүзбү? 5-10 жыл убактысын ошол баскетбол ойногону жумшаптыр. Баскетболду ар дайым секирет да.
тажрыйба бар. Адамдын денесине сиңип калган көндүм бар да. Ошону колдонуп бул башка баягы бийиктикке секирүүдөн дагы чемпион болуп атат да. Ар бир адамдын өзүнүн мурдагы иштеп жүргөн багыты бар. Ошону биз жаңы методдорду колдонсок, анын баягы керектүүлүгү, ишке орношуу жөндөмдүүлүгү жогорулайт. Кесибин туура эмес тандап алган болсо ал проблема эмес. Аны кийин оңдоп кетсек болот. Эмне менен? Ошол жаңы көндүмдү үйрөнүү менен. Жакшы суруш болду. Бул негизи бизде ОРТдан тапшырып, ошо ОРТдан бир жаманыраак бала алып калса, бул бала үчүн эң чоң проблемалардын бири экен да. Ал депрессияга түшөт экен, кайгырат экен, капа болот экен. Анан биз ошол жаштарга мындай билимдүү инсан катары сиз жакшы нерсе айттыңыз да. Баягы азыр проблема эмес депчи. Азыр технология өнүгүп атат. Кааласаң 15 кесипти тандаганга жетишесиң. Ооба, үйрөнгөнү, Үйрөнгөнү. Кесип эле жөндөм. Тажрыйбаласың. Жумушту проблеманы чечиш үчүн жөндөм керек. Ооба. Сиздерби илгери бизде мындай эмгекке эле үндөй бергенде пропаганда кылыпчы. Жайында жатат, эс алып. Анан кышында үшүп ачка калат да. Эме кумурска ал баягы чегирткеге күлөт да, сен мен иштеп атканда сен жаткансың депчи. Биздин пропагандалык тамсил бүтөт. Чегирткеге окшоп ач калгачты каалабасаң, сен жайында иштешиң керек деген идеяны берген да. Ошол биздин профессор ошол жапондордун версиясын айтып берди да. Бул чегиртке иштебегени менен кумурска иштеп атканда жанында скрипка ойноп отурган дейт да. Анан ошол скрипка ойноп, баягы кумурскага иштегенге бир мотивация, бир жагымдуу баягы настроение берип турупчу. Маанай тартуулаган үчүн кумурска өзүнүн топтогон баягысын ошол баягы жакшы мелодия ойноп берген үчүн чегирткеге берет. Ал жерде кандай? Ал окуучуларды айтат экен да, ар бир адам эле баарыбыз эле дыйкан болуп иштешибиздин кереги жок депчи. Ар бирибиздин жөндөмүбүзгө жараша, кызыгуубузга жараша, сен скрипка ойно, сен комбайн айда, трактор айда, сен болсо такси айда деп ошол багытка үндөйт экен булардын тамсиличи. Адамдар окшош эмес, баарыбыз азыр программист болуп кетпейбиз, кереги дагы жок ал нерсеничи. Бизге докторлор керек, бизге таксисттер керек, бизге кала берсе ошол музыкант адамдар керек депчи. Ошол жака тамсили толук кандуу экен да. Бул көрсө бизге баягы томдун 2 эле бөлүгүн бериптир дагы, бул жагы айтылбай калган. Туризм тармагын деле алып көрөлү. Мисалы, Ош областын бул культурный туризмге силер басым жассаңар, сиздерде баягы баягы байыркылык шарттар, байыркы Ош шаары деген культура бар. Ошону пропаганда кылгыла, бренд кылгыла. Мисалы, көлдү пляжный туризм кылып кой, нарынды экотуризм кылып кой. Да, класс. Деп, мисалы, ушундай кылып бөлүп, анан ушул тармактарда силер өнүккүлө десе, бизде 7 областта 7 уникалдуу бренд долбоорлор иштемек деп ойлойм да. Бизде бардыгы эле экотуризм болуп боз итип алды, бирок бардыгына турист барбайт. Мисалы карасаңыздар, өзгөчөлүк. Самарканд өзгөчө, Бухара өзгөчө, өзүнүн уникалдуу брендтери менен иштейт да. Ушундай дагы адистер бизге аябай керек. Анан адис деп атпайбызбы? Анан сиз жаштар үчүн азыр дагы бир багытыбыз, ошо барганда 90% жаш чет өлкөдөн окуйм дейт да. Бардыгы чет өлкөдөн окуйм дейт да. Мен кетем дейт да, Кыргызстанда кетем дейт. Эмне кетесиң десек айтат, мен чет өлкөдөн окуйм дейт. Кыргызстанда эмне кылам дейт. Ошо кеңеш, жаштар үчүн сиздин кеңешиңиз, чет өлкөдө окуган инсан катары, жашаган инсан катары кеңешиңиз кандай? Аябай мындай сонун суроо деп ойлойм. Себеп чындыгында биз өзүбүздү ар дайым орусча айтып коет, чужие поля кажутся зеленее деп, башка бирөөнүн огороду сага жашыл көрүнөт экен да, ар дайымчы. Себеп дегенде биз ал жерде эмеспиз да. Албетте жер көрүп, эл көрүп келген бул жакшы.
бирок узак мөөнөттөгү билим алуу ал өз өлкөңдө деле ишке ашырсаң болот да. Бул тенденция болуп атат. Азыр онлайндан деле окуп алсаң болот ал маалыматты. Маалымат проблема эмес. Маалыматты ала аласың. Проблема ошол коомдо барып туруп эле көрүп келүү, ошого ынануу үчүн бир саякаттоо абзел деп ойлойм. Андан көрө ошол миңдеген азыр $10,000 турат да биздин мисалы контракт, стипендия албаса ал адамга кыйын болушу мүмкүн да. Ошол 10,000 сен андан көрө мындай бул Кыргызстандагы билимди ал, анан ошол каражатты дүйнөнү кыдырганга жумша. Ошону менен көрүп кел, практика иретиндечи. Ошол көбүрөөк эффект берет экен да азырчы. Университеттердин модели ушундай болуп атат. Окутат, бирок ошол компанияларга барып кыдыртып, ошол жака акчаны жумшап атат. Мен Кыргызстандагы билим деңгээли ооба мүмкүн кээ бир университеттер ошондой инновация колдонбосо артта калып аткан жери бар. Чындыгында бар. Финансылык колдоо аз, ошондуктан чет өлкөгө чыккан балдар калышат. Мунун жакшы жагы бар, экинчи жагынан финансылык каржылоо проблемасы. Ошол эле Америкада $100,000 кредит алышат. Аны 35-40 50-ге барганда төлөп бүтүшөт. Үйүн, ипотекасын, мындай финансовый жүк катарычы. Биз суроо берип атабыз да. 90% чет өлкөдө кетебиз деп атасыңар. Бирок чет өлкөгө барыш үчүн баягы чет өлкөдө окуган адам катары дагы айталы, ал жерде эки нерсе өтө маанилүү. Акча, анан тил. Тил барбы десең тил жок. Акча барбы десең акча жок, бирок чет өлкөгө окугум келет. Ооба, бул маселе негизи жанагы кесиптик ориентация дегенибиз да. Мен азыр Жапондагы тажрыйба мындай экен да. Элементардык мектеп 6 жыл, анан орто жогорку мектеп бул 7-8-9, жогорку мектеп бул 9-10-11, 10-11-12. Ушул кала берсе рейтингтери, мына жогорку мектептер, high school'дар рейтинг болот экен да. Бул күчтүү мектеп, бул орто мектеп, бул төмөндүү. Баланы могул мектепте окуп атканда эле жөндөмүнө жараша 2-3 вариант эле тандап алышат экен да. Мен ушуга күчүм азыр жетет. Мен ушул тесттерим ушул багытка мүмкүнчүлүк берет деп мугалим даярдайт экен. Андан кийин high school'да 2-нчи курста 10-11-де окуп атканда бул университетти тандап коет экен. Кайсыл университетке барам? Эмне үчүн барам? Анан 12-де тест тапшырганда ошол университеттин экзамен тапшырып коет. Мектепте элечи. Мектепте жүрүп, жалпы ОРТ жок. Ар бир университеттин багытына жараша экзаменге даярданат. Бул университет математиканы көбүрөөк талап кылат десе, анда ошого багырак көбүрөөк окуйт. Бул багыт физика, химия, биология болсо, ал багытты көбүрөөк окуп, 1 жыл 11-нчи класста даярданып берет экен да. Анан ошол 2 варианттын, 3 варианттын мындай 90-80% чечилип калат экен да, өтүш өтпөшчү. Балдарына карап туруп эле, алардын орточо балдары бар да, мына акыркы 5 жылда ушул балдар өтүп жүргөн. Демек ошол балды алып атам мен. Пробный тест деп коет. Аны 2 жолу жылына тапшырышат, акча берип. Ошол тесттин көрсөткүчү прогноз кылганы жардам берет. Кайсысына өтөт бул. Мугалим да айтат, бул өтө чоң, кымбат, анан талаптары жогорку, сен могул университетке көбүрөөк шансың бар деп берет экен да. Анан ошол шансына карап дагы стратегия түзүшөт, план түзүшөт. Бул 6-нчы класс, 7-нчи класстан баштап эле мугалим стратегия түзүп, ар бир класс балдарын жөндөмүнө жараша
өзүнүн кесибин тандап берет. Анан бул жерде Японияда тааныштардан да угабыз, баягы окуудан сырткары түштөн кийин практикаларды өтүшөт депчи. Ошол компанияларга барып, ошол өзүнүн балага кайсыл кесип кызыктуу болсо ошолорго практика жүзүндө көп компанияларга да чыгарып турат окуудан сырткары деп угуп калабыз да. Деги эле Жапон өлкөсү фестивалдардын өлкөсү да. Майрамдардын өлкөсү. Анан компания бир күн ошол мисалы Pioneer компаниясы же Sony'ге барабыз деп 2-3 ай мурун ата энесине айтат. Бул жака мынча акча керектелет депчи. Балаңыз барабы барбайбы? Барат десеңиз 2000 сомдон чогултуп. Негизи ошондой иш-чараларды көп өткөрүшөт. Ооба, туура. Түштөн кийин спорт ийримдерине сөзсүз түрдө 80% окуучу бир кандайдыр бир спортко катышат. Бейсбол болобу, футбол жана башка спорттун түрлөрүнө катышат. Ошентип бала саат 4кө чейин такыр бошобойт да. Саат 3 тамак жегенден кийин 3-4дө 4-4гө чейин мектепте. Анан үйгө келип, анан өзүнүн мектепте тапшырмаларын көбүнчө аткарып коет. Үйгө келип туруп бир аз эле бир жеңил нерселерди кылышы мүмкүн, бирок негизинен мектепте бүтүрөт да. Көп иштерди практикалык долбоорлорун. Ошол жагы жакшы деп ойлойм. Ооба, бизде дагы баягы көйгөйлөргө келет да. Келсе мугалимдин көйгөйү деле карасаңыздар, сиз айтып атасыз, окууну мектептен бүтүрүп келиш керек да. Мугалим келип дагы өзү үй бүлөсү менен болуш керек, тамагын жасаш керек, үй бүлөсүнө көңүл буруш керек. А бизде болсо мугалимдер окууну берет, кайра кечинде келип окууга даярданат эртеңки сабагачы. Балдар деле ошол, окууну окуйт, бирок үйгө келет дагы эртеңки тапшырмаларды бүт аткарат. Ооба. Бул маселелерди мен ойлойм коллективдүү түрдө талкуулап чечсе болот да. Жеңилдетиш керек. Баягы демократия эмне деп бир суроо бердим эле да. Демократия бул биргелешкен чечим кабыл алуу дейт экен да. Жөнөкөй аныктамасычы. Ар бири өзүнүн ой пикирин айтат, анан ортодон бир нерсени тандап алат деп. Жакшысын. Ушундай эле бул ар түрдүү сунуштардын деле ортосун таап алса, мындай эффективдүүлүк орточо чогорулап. Аны үчүн Мурат Албайке, сиз баягы чет өлкөдө билим алган адам катары чет өлкөлөрдө изилдөө аябай көп болот да. Изилдемейинче эч иш кылбайт да. Анан бизде дагы ошол ар бир тармакта изилдөөлөр көп болсо, анда жакшысы чыкмак да. Бышып, анан ошону алып туруп, ушул жакшы болот экен деп. Бардык тармак, билим болсун, туризм болсун, спорт, маданият, изилдөөлөр көп болсо жакшы болот эле. Ушул мындай эситтеп атам да, биз дипломдук иш жазганда тема тандаш проблема да. Теманы мынандай тизмесин бер дагы. Тандап ал депчи. Анан бул эми стандарттуу түзүлгөн тема да. Анан бирөөнү тандайсың, моореки уже занят, башканы танда. Анан бул биздин кызыкчылык деле эске алынбайт. Анан ал суроого ал бала даярбы, ошол багытта иштегенби, тажрыйбасы бар. Бул маселе актуалдуу деп сурабаган экен деп койдум да. Билеби. Чындыгында азыр мына жашоодо мен ойлойт элем, университеттер ушул нерсеге чакырат элем да, мугалимдерди. Мен академик багытында иштеп атам. Ошого келиңиздер, бир реалдуу өлкөбүздүн проблемасын алалы. Анан ошол проблеманы изилдейли. Анан ошол проблемага чечим табуу боюнча студенттерге тапшырма берели. Ал ошол маселени издеп алып, биринчиден ал өзү кызыгат, эмнеге дегенде бул маселе биз үчүн актуалдуу. Респонденттер, жооп берип аткан адам деле мындай бир көңүл коюп жасайт да. Бул чындыгында бул проблема менде деле бар депчи. Ошондой маселелерди биз академиялык деңгээлде изилдесек да. Анан ошол жерден бир жыйынтык чыгарып берсек. Академиялык изилдөө бул бизнес болобу, жеке адам болобу, ошону окуп туруп өзүнө бир тыянак чыгарып алганы. Анан сиз баягы бүгүнкү темалардын ичинде баягы кайзен программасы боюнча дагы сөз кылып кеттиңиз. Бул не программа? Азыр аябай мындай көп айтылып баштады да. Ооба, кайзенде туруктуу такай өнүгүү деген
маанини билдирет да. Туруктуу жана такай өнүгүү. Ал айтпадыкпы, компаниялар топтоп алып бул Toyota системасы негизинен кайзенди ойлоп тапкан, отуруп жума сайын талкуулайт. Товардын сапатын кантип жогорулатабыз, чыгымды кантип азайтабыз деген. Ушул эки эле суроону талкуулашат. Ошентип ар бир компания өзүнүн ишин ошентип күн сайын ал баягыларын өнүктүрөт. Айтайын дегеним ар дайым бир кадамдан өнүгүү кайзен. Эволюциялык өнүгүү. Кайзен. Анан кайзендин каршысы бар, бул революциялык, техникалык революциялык өнүгүү. Ушунун мисалы бул Kodak. Өз учурунда санарип революциясын жүргүзбөй, биз ошол пленка менен жүрөрүз, адамдарга пленка жагат деп, мына банкрот болуп жок болду. Blockbuster деген видеокассеталарды арендага берген компания 5000 дүкөнү болсо дагы Netflix чыккандан кийин ал банкротко учурады. iPhone чыккандан кийин BlackBerry менен Nokia жоголду. Nokia'ны бир 20 миллион долларга Microsoft сатып алды. Чоң килейген миллиарддык компаниянын баасы түшүп кетти. Эмне себептен? Өз учурунда ошол реакция кылбаган үчүн. Алдын ала трендти таппай калган, кардардын оюн эске алган эмес. Бул кайзен деген эмес, бул революциялык, англисче creative destruction деп коет. Мындай чыгармачыл бузуу. Чыгармачылык менен бузуу, эскини бузуп биз жаңы кылышыбыз керек. Кайзен күндө өнүгүү. Кайзен элестетиңиз, биз эски үйдү жамай бересиз, эски унааны жамай бересиз, бир жерине жакшы элементти кошосуз. Бул жакшы. Эми унааңыз көбүрөөк жашашы мүмкүн, баягы имарат турат көбүрөөк кызмат кылат да, реконструкция кылып турсаңызчы. Ал эми революциялык бул баарын бузуп салып башка стиль, модельде салууга окшоштурабыз да. Бул сөзсүз R&D деген ар бир компанияда болот, Research and Development дегенчи. Изилдөө жана өнүгүү. Сиз айтып аткандай изилдөөлөр жүргүзөт. Изилдөөлөрдүн негизинде алар өнүгүү пландарын карап чыгат. Мен бул кайзен дегенде бардык эле өлкөдө бар деп ойлойм мындай. Аны кайзен деп атабаса дагы ал ар дайым бир деңгээлге чыкканды каалайт. Башкаларды көрүп мен дагы ушундай болсом деп эңсейт. Ар бир адам жашоонда бар нерсе да булчу. Кээ бир учурда ал азыраак колдонот, кээ бир учурда көбүрөөк колдонот. Сиз ошондуктан бир ар дайым кайзенди, кыргыздагы кайзенди бар нерсе, бирок кээде биз мен ойлойм техникалык революция жасаган оңоюраак болот, пайдалуураак болот. Коомдо ушул нерсе талкууланып атат. Тапшырманы берсең, балдар ошол ChatGPT'ден эле көп тапшырманы аткарып коет депчи. Ките окуу болобу, изденүүдө болобу, изилдөөдө болобу көп мындай убактысын коротпой атат. Бирок бардыгын ChatGPT даярдап берип атат депчи. Бул бала үчүн канчалык пайдалуу? Мындай деп ойлойм. Биз муну токтото албайбыз. Бул жаштар муну колдоно берет. Мен ойлойм, кайра байытат го тажрыйбасынчы. Адам ой келбеген идеялар бирөө ойлонуп жасап койгон да. ChatGPT болсо ошол дүйнөдөгү баягы маалыматтарды, билимди өзүнө баягы ага ошол информация, маалыматты берди да, ошол маалыматтан үйрөндү. Мүмкүн кээде мен башым башка нерселерди ойлонуп ChatGPT'ден сурасаңыз, мүмкүн сизге жаңы бир багытты берип коюшу мүмкүн. Идеяны берип коюшу мүмкүн. Бирок тандоо сизде. Акыркы чечимди өзүңүз кабыл аласыз. Тандап алыш үчүн дагы сизде база болуш керек да. Кайсы жакшы, жаман сиздин интеллект ажырата билиши зарыл. Тажрыйба болушу зарыл. Кайсы туурага жакын, кайсы туура эмес. Ошону ажырата алсаңыз, демек сизге пайдалуу. Ажырата албасаңыз, баягындай жалган маалыматтарды чыгарып берип койсо, ошону колдонуп кетишибиз мүмкүн да, бул мындай минус жактары. Жыйынтыктаганда, Мурат байке, интернет экимиздүү кылыч. Кайсыны тандаш өзүңө?
ChatGPT'нин жакшы жагын, жаман жагын алыш бул адамдын өзүнөн. Эми кайсыл тармак болбосун, сиз алган эң чоң мындай сабактар кандай болду? Япониядан кандай сабак алдыңыз? Эми алар ойлойм көп багытта идеяларды алдым да. Биринчиден адамдарды баалаганга, адамдарга жакшы мамиле кылып, бизнес катары болсо дагы адамдарга жакшы, кардарга максимально ыңгайлуулукту түзүүнү үйрөндүм десем болот да. Адам биринчи орунда деген идея. Бул кандай технология болбосун, адамдын кызыкчылыгы үчүн. Адамга жардам берүү. Адам биринчи орунда. Эгер ал зыян келтирсе, анда биз аны колдонбойбуз. Эгер пайда бере турган болсо, аны колдонобуз. Бирок пайдасы жагына көбүрөөк жумшаганы. Анан тартип, тазалыкка аябай бир булар баягы согуштан кийин аскердик бюджети 2% гана түзөт да. Ички продукция, мисалы иштеп чыккан байлыгынын 2% баягы коргонууга жумшалат. Ал эми көп пайызы бул социалдык маселелерге, социалдык инфраструктураларга жумшалат. Ошондуктан мен ошол жагын ойлодум. Көп өлкөлөрдө азыр кооптонуп эле ушул согуштан айынан 20-30% бюджетинин баары ошол коргонуу, аскер багытына жумшап алган өлкөлөр бар да. Бул дагы социалдык сфераны кандайдыр бир деңгээлде токтотот экен. Инфраструктуралар болбой калышы мүмкүн. Бирок албетте коопсуздук биринчи орунда, аны мүмкүн болушунча аз экономдоп, оптимизациялап, социалдык деңгээл багытка жумшаганы мен үчүн чоң сабак болду. Андан сырткары баягы сабырдуулук, баягы 200 адам болсо дагы мында узун линияга тура алат экен да. Кезек күтө алат. Кезек күтөт да, бир саат турса дагы ошол кезекте тура берет да. Ошол сабырдуулугу мени таң калтырды да. Азыр аэропорттон учуп атканда биз бир катар эмес, 4 катар болуп келип алдык да. Эшиктин алдыначы. Мисалы, бул жаман көрүнүш деп ойлойм. Ошол 200 метр аралыктагы тартип менен кирип, ошондо көбүрөөк тезирээк иш бүтөт экен. Мен 200-300 адамдык баяга турдум да, мөөнөткө. Ошол адамдар кирип, тейленип чыгып кеткенине 15 мүнөт убакыт кетти. 15-20 мүнөт эле убакыт кетти да. Эгер тартип болсо, бул мындай тартип менен, сыйырмат менен кылсак, биз тезирээк жасайт экенбиз жумуштучу. Иштермандыгы. Өзүнө жасап аткандай мамиле кылат, өзүнүн товарын өндүрөт. Бул мен эртең колдоном депчи. Бардык иште. Бардык иште. Мен бул нерсени колдоном. Меники. Бул меники. Эгер клиент мындай негатив бербесин деген максатта максималдуу ылайыкташканы жакты ошолор нерселер. Негизгиси баягы сабак алганыңыз адамды баалап калдым депчи. Адамгерчиликти эң баалуу. Негизи адамгерчиликти баалаш үчүн эң биринчи кайсыл учурдан башташ керек? Жакшы нерсени кошуп кетейин, атаандашпайт экен. Балдарына атаандашпаганды үйрөтөт экен да. Мисалы, бир бала жаман иш кылып аткан болсо, ошол нерсени мен кылбайм деп эле коет экен да. Бул өзү кылса, даже кала берсе көрбөйт экен, карабайт экен агачы. Мындай жаман кылып атса деле мындай бир карап коет дагы, анан аны оңдоп, сен туура эмес кылып атасың, анан тигинтип атасың дебейт экен да. Тийишпейт экен. Алам ошонусуна таң калдым. Мындай критика деле айтпайт экен, анан өзүнүн жолу менен өзү түз жүрсө болду да. Баягы биз бири-бирибизди оңдой беребиз го, мындай. Туура эмес кылдың, билесиңби, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп эле биз ошол нерсени эч ким бири-бирине айтпайт экен да, мындай. Адам ошону тандап алды, демек анын жашоосу ошондой. Бизде ушундай көз караш дагы бар, Аталбай эке. Азыркы учурда баягы бийликке карап, акчасына карап, мүмкүн креслого карап, мамиле деген нерсе бар да.
ушул нерсе дагы өтө мындай өнүгүп бараткандай да. Достор, мисалы шернелештер, мисалы жердештер, же болбосо айылдаштар деген ушул эле адамдар өнүгүп кетсе экен. А мындай билимине карап, тажрыйбасына карап, ушул чын эле билимдүү инсан, ушул өнүксө жакшы болот эле деген нерсе мындай алыстап баратабызбы деп коем да. Мындай адамдык баалуулуктар бизде өтө бааланбай атабы деп да оюң келип калат да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Туура. Өтө мындай эки жактан карайлычы. Муну биз тарбия деп деле азыр тарбияга шылтап койсок болот. Экинчиден көбүнчө менимче бул эреженин таасири. Эрежелер тең колдонулбай жатса, башка адам көрүп туруп, бул эреже иштебейт экен деген ойдо ал деле жасашы ыктымал. Эгер эрежелер ар бир адамга мындай тегиз туура колдоно турган болсо, робот камера тартып алды, сен баягыңа карабастан ал жазат да штрафтычы. Ошондой болгондо баардыгы баягы эрежени сактап калган варианты. Экинчи варианты бул баягындай тарбия берүү аркылуу, кой андай бул жакшы сапатка кирбейт, жаман характер деп туруп ата-энеси айтып, кулагына куюп турса, анан өзгөрүшү мүмкүн. Же болбосо эреже аркылуу гана өзгөртө алабыз. Баягы күнүт же пряник деп коебуз, пряник же камчы. Ошол эки жол менен кызыктыруу жолу же мындай жазалуу жолу менен өзгөртсө болот дейт. Негизи бизге эң жакыны кызыктыруу жолу го дейм. Анткени тарбия. Анткени адамды баала, жылмайып жүр, эмгекчил бол, өзүмдүкүндөй болуп колдон, бул да сенин өлкөң, таштанды таштаба. Албетте, ал сөзсүз түрдө деген нерселер жаңы көп адамдарга ал мындай билимдүү адамдарга иштейт да. Бирок баягындай мындай кылмышкерлер үчүн ал иштебеши мүмкүн. Баары бир. Бул урдап алган жаман, анан кийин башка адамдын мүлкүн тартып алган бул мыйзамсыз деп койсок алар токтоп калбайт да. А буларга башка метод иштейт. Анан кээ бир адамдарга туура түшүндүрүп, күлдүрүп айтсаң көбүрөөк түшүнөт. Бирок албетте мен баягы демократиялык, анан кызыктыруу жолун өзүм тандагам. Мен тандап ошол колдоном. Кандай жагдай болбосун. Анан биздин соңку сурообуз бар. Бул суроону бардык биздин келген коноктордун бардыгына беребиз. Бул мекенибизге, элибизге сиз эмне калтыргыңыз келет? Ошол эмгегим менен, билим менен, тажрыйба менен мындай коомду өзгөртүүгө бир катышкым келет. Коомду өзгөртүүгө катышкым келет. Ал болсо биринчи атам айтчу эле, раматылык, сен өзүң оңдо. Коомду оңдогуң келсе, биринчи өзүң оңдо. Өзүң билимдүү бол, өзүң иште, ошол нерсени жаса. Андан кийин сен ошолго мындай башкаларга таасир эте аласың, үлгү боло аласың. Ал дагы бирок гарантия эмес, сен аларды өзгөртүп бергениң. Бирок өзүңө гарантия берсең болот өзгөрүүгө деп. Мен ойчойт элем ушул көбүрөөк адамдар менен мындай пайда айткан пикирлерден же билимден пайда алса деген ойдомун. Бир гана жашоо, бир адам жашоонун өзгөртүү мен үчүн чоң мисалы сыймык. Ушул бир адам эгер өзгөргөн болсо, мен ушул ишти кыла берем дедим да. Баягы семинар, тренингди өтө берем. Жапонда икигай деген сөз бар. Икигай бул сен элге пайдалуу жумуш жасайсың. Элдер ага төлөйт. Бул жумушту сен башкаларга караганда жакшы жасайсың. Жана бул иш сен адиссиң бул багытта. Ошол икигайын тапкан адам мен икигайды таркатайын деген оюм бар. Ар бир адам өзүнүн икигайын тапканга жардам берсем, мындай өзүм бактылуу болом деген ойдом. Биздин Калем подкаст YouTube каналыбызга чакыруубузга макул болуп, жакшы кызыктуу маектерди куруп бергениңиз үчүн
биз ыраазычылык билдиребиз баардык командабыздын атынан. Ишиңизде ийгилик болсун, окууларыңызда көп жакшы ийгиликтер болсун. Буюрса сиздей билим алып, анан келип мекенине кызмат кылган инсандар көп болсун. Ыраазычылык. Рахмат. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Суроолор болсо, мына көрүүчүлөрдөн дагы комментарийлер менен деле мындай байланышып туралы деген сунушту айткым келет. Сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыз, пикир калтырыңыз. Биз ошол кайтарым байланыштын аркынан биз дагы өнүгөлү, сиздер менен кызматташалы.